Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибинин өзгөчөлүгүн байкасаңыздар, жазгы тала жана чарбалык деп атадык. Менин 3 суроом бар. Айыл чарба министрлигинин негизги милдети азык-түлүк коопсуздугу. 2018-2019 жылдарга будай аянтын айтып кеттиңиздер. Импорт 16, 17, 18ге. Канча миң тонна будай импорт келген? Ким айта алат? Мирлан Исакбекович, мен жооп берип коеюн. Кечиресиз, чуть попозже кечирээк маалыматты беребиз азыр. Где-то 5 минут. Негизи жылына биз ички керектөөнү 50-55% камсыз кылабыз. Андан калганын өзүңүз билесиз, кошуна мамлекеттерден импорт кирет. Азыр металл токтолош кошулуп кетем да. Бир топтун жетегине кетип өкмөт райондун проблемасы чечилбей аткан болсо, убагында кээ бир депутаттардын популисттик чакырына чакырып, НДСти будайдан атмай кылганбыз. Мына Букоев Кенжебек Сатымкулович көтөргөн маселени. Мен статистиканы айтып коеюн. 2017 жылы 240 миң тонна будай кирген болсо импорт. 2018 жылы 78 миң тоннага түштү. Ортодогу айырма, жумушчу орун, канча деген өндүрүш, ата мекендик өндүрүш, налог бардыгын эсептегенде миллиарддаган чыгымга өкмөт учурады. Ушул силерге керек беле? Экинчи, ГСМ боюнча сезондук пошуна киргизгенге мүмкүнчүлүк барбы? Мына жазгы талагын алдында жеңилдетилген пошунаны алып коюу мүмкүнчүлүгү. Жаксыздык салыкты. Экономика министрлиги жооп берсин. Бул жерде бул маселени өзүнчө карап көрүш керек. Эмне дегенде билесиздер, ЕС алкагында бул маселелер боюнча чогуу чечим кабыл алыныш керек да. Эмне казак менен кыргыз ортосунда 10 сомдук айырманы айтып атат. Бизде канча 1 литрге акциз салык? 5000 сом 1 тоннасына. 1 литрге 5 сом болобу ошондо? 4 сомго жакын. 4 сом акциз салык, жол кире 2 сом, пайда 3 сом. Мына ортодогу айырма кайда? 10 сом. Эмнеге айырма 10 сомду эле айтып атабыз? Айырмасы ошол. Ошону элементарный нерсени айтып бере албайсыңар убагында.